Саламатсыңарбы менен сүйүктүү окуучуларым. Баарыңардын ден соолуктарыңар жакшыбы балдар? Баарыңарга жогорудагы жагымдуу Баарыңарды маанайыңар жагып көтөрүлдүгү деп ойлойм. Балдар, анда кыргыз тили китебин алабыз. Бүгүнкү сабакка даярданабыз. Китеп, дептер, ручкаларыбызды алып, бүгүнкү числону жазабыз балдар. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабактын темасы сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сабагыбыздын максаты сөз өзгөртүүчү мүчөлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Сөздү туура, сулуу жана катасыз жазууга үйрөнөсүңөр. Адептүүлүккө, тазалыкка, билгичтикке тарбияланасыңар. Сөзгө уланып, анын грамматикалык гана маанисин өзгөртө алган мүчө сөз өзгөртүүчү мүчө болот. Мисалы балдар, китептердин деген сөздүн уңусу китеп, ал эми тер, дин мүчөлөрү сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болот. Баарыңарга түшүнүктүү болдубу? Эң жакшы, азаматсыңар. Балдар, анда китептин 60 бетин ачып, жогорудагы ырды өз алдынча окуп чыккыла. Биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Суроолорго жооп беребиз. Сөздүн мүчөсү деген эмне? Ал кандай топторго бөлүнөт? Сөз өзгөртүүчү мүчө деп кандай мүчөнү айтабыз? Азаматсыңар балдар. Кийинки көнүгүү биринчи ырдын биринчи куплетин көчүрүп жазгыла. Уңгу мүчөгө ажыратып, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн астын чийебиз балдар. Кийинки көнүгүү, үчүнчү көнүгүүдө балдар, көп чекиттердин ордуна жогорудагыдай мүчөлөрдү жазасыңар. Төртүнчү көнүгүү, мүчөлөрдү көрүп турасыңарга, мүчөлөргө сөз, сөздөрдөн сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, балдар деген сөзгө мен жогорудагыдай сүйлөм түзүп койдум. Сүйлөм балдар китеп окуду. Жазып алабыз. Калганын ушинтип улантасыңар балдар. Бешинчи көнүгүү, ребусту жандыргыла дейт. Ойлонобуз балдар. Силер да туура жандырдыңар деп ойлойм. Ребустун жандырмагы эмне экен? Мугалим. Балдар, үйгө тапшырма алабыз. Китептин 61 бетинде 6 көнүгүүнү аткарабыз балдар. Саламатта болгула. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.